ушундай ратификация документтери келгенде оп-окшош коёндой окшош эле могу каржылык бөлүштүрүү иштери могу шаблондой окшош бөлүштүрүп жүрөт да. Мисалы, мына ушул жерде коррупциялык лазейкаларга абдан жол берилет да. Күтүлбөгөн чыгымдар деп 11,6 миллион доллар деп атат да. Күтүлбөгөн чыгымдар деп турат. Бул жердегинин баарын чыгымдарды бөлгөнүн айтсак, элдин кыжырын кайнатат да. Мына министрлер, замминистрлер канча камалып атат ошол Минтранста. Эми Кудай сактасын, силер да келдиңер, эми ушул коррупциялык ишке аралашып, эми мындай алкымды тыя билишти үйрөнүшүбүз керек. Бул кадр саясатын карашыбыз керек да өзүчө. Карасаңар, эми 11,6 миллион доллар күтүлбөгөн чыгымдар. Башкасын айтпай коелу. Чай ичкен, кофе бреке, тияка, бияка деп кетирген, монун баары, могу жерде лазейканын баары. Ошо ушинтип кетеби я? Биз 128 миллион доллар АКШ долларын 2% менен үстөгү менен алып атсак. Бул элдин мындай жонунан тилип, анан кайра төлөнөт, бул элдин акчасы, бул карыз. Дайыма министрлик ушундай ратификациялык документтер менен келесиңер да. Мен мондой, мына бу жерде төрага болсо, төрагага да айтмакмын да. Дайыма колдоп беребиз. Тыйын бөлүнгөн каражат жолго толук кандуу иштетилиш керек. Сапаттуу болбой атат биздин жолдор. 1 жылдан кийин жолдорубуздун тиги оюлуп калып атат. Жолдор ушунчалык сапатсыз. Минтранста ошон үчүн ушунчалык тиги кадровый эме тез алмашып турат. Мен бул документке абдан колдойм бир өзү. Бул Ысык көл жолу, айлама жол керек. Туризм үчүн абдан маанилүү, жолубуз жакшы болуш керек. Бирок министрликтин маселесин карашыбыз керек, урматтуу депутаттар. Биз мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек болуп атат. Мына Алмаз Акунжанович. Кош берип коюңуздар. Оюбузду жыйынтыктап алалычы эч ким деле депутаттар аз. Ушул маселеде биз мындан кийин документ ратификацияларды дегеле тыйын бөлүнгөн маселенин баарын көтөрүп бир инвентаризация жасайлычы. Дайыма ушул коррупциялык иштер менен кармалат, анан иш козголот, шектелет. Ушул нерсеге мындай бир чекит коюлабы я? Мына министрдин орун басары отурасыз. Жооп бериңизчи суроого. Рахмат, Камил Абдырахымовна. Жана күтүлбөгөн чыгымдарды, урматтуу депутаттар, биз дагы бир түшүндүрүп коелук. Бул банктын условиясы. Бул сөзсүз бул коюлат. Себеби мына акыркы убакыт көрсөттү. Мына арматура 2 эсе көтөрүлдү, битумдун баасы 2 эсе, солярканын ушул, бирок ал чектелген өзүнүн кредитке жараша пайызга, негизи андан ашпайт да. Ошон үчүн мындан биз коркпосок болот. Бул не обязательно иштеле турган акча эмес да. Анан коррупция боюнча биз бардык күчтөрдү жумшап атабыз. Мына транспорт министрлигинде жакын арада дагы чоң реформа болот. Анан урматтуу депутаттар, могу чоң проектилерди бул эл аралык консультанттар эл аралык деңгээлде өтөт да. Бул жерде чоң коррупция дегенге мен кошулбайм да. Сөзсүз биз кабыл алабыз сындарды, анын үстүнөн иштеп келебиз. Рахмат. Биринчи микрофон процедурный. Бул коррупция дегенне кошулбайм деп атканыңар факты менен көрсөтүлүп келатат да. Буга чейинки тарыхты көтөрүңүз. Канча замминистр, канча министрге иш козголуп, бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек да. Эмне деген акчалардын үстүнөн мына тиги шектелишип кармалып атат. Мен ошону айтып атамын сизге. Сизди коррупционер деп айтсам, сиз кошулбашыңыз мүмкүн да. Далилде депчи. Мен сизди айта элекмин да. Буга чейинки тарыхты айтып атамын. Сабак болуш керек тарыхтан. Бул жол маселеси болгондо эле чекесинен жолчулар өөнөп жейсиңер. Аны моюнга алыш керек. Эмне үчүн дайыма шектелип кармаласыңар? Мына 50 миллион долларлар менен кармалды го замминистрлер. 500 миңди? Ушундай акчалар менен ошол нерседен биз сактанып айтып атабыз. Мындай комментарий бергенде бу жерде төрага орун басары отурасыңар. Бир неме кылып койбойсуңарбы министрликтин келген өкүлдөрүнө? Айткычакты сиз чыгып атпайсыз. Комментарий бербеш керек депутаттын демесине, пикирине. Рахмат.